Азаттык радиосунун кабарчысы Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу сот ишинде 1 айлык тыныгуу жарыяланды. Бул туурасында Ысык Көл облустук сотунун маалымат кызматы кабарлады. Кечээ белгиленген сот отуруму соттолуучулардын бири келбегендигине байланыштуу болбой калды. Кийинкиси сентябрдын ортосунда өтө тургандыгы айтылды. Отурумга катышпаган соттолуучу 16 июлда көз жарган. Анын адвокаты ымыркайы туралгончо териштирүүнү убактылуу токтото турууну өтүнгөн. Уланбек Эгизбаев 2018 жылдын 22 июлунда Ысык Көлдөгү Акун пансионатында эс алып жүргөн кезде сууга чөгүп күтүүсүз каза болгон. Лейлик районунун Тогуз Булак айыл өкмөтүндөгү Белес капчыгайында салынып жаткан кичи ГЭСтин курулуш иштеринин 60% аяктады. Бул туурасында Лейлик районунун акими Баймурат Бекмуратов билдирди. Анын айтымында ГЭС жеке ишкер тарабынан курулууда. Анын жалпы сметалык баасы 70 миллион сомду түзөт. Эгер бул ГЭС пайдаланууга берилсе, Сары Дөш аймагында миңдеген гектар, Жарсай аймагында жүздөгөн гектар жерлер өздөштүрүлүп, сугат жерге айланат. Анын негизинде кошумча айыл чарба продукциясын өндүрүүгө жана жумуш орундарын түзүүгө дагы шарт жаралат. ГЭСке суу жеткирүү үчүн узундугу 2 километр болгон канал курулууда. Кытайдын Гонконг шаарынан 30 миллион сомдук генератор жана электр жабдуулары алынып келинген. ГЭС курулса, Жаңгакты дарыясынын суусу пайдаланылат. 2020 жылы жаз айларында бүтө турган ГЭСтин кубаттуулугу 0,7 мегаваттка жакын. Азыркы учурда курулушта 10дон ашуун адам иштеп жатат. Бишкек-Ош автоунаа жолунун төө ашуудагы Хусейин Көлбаев атындагы туннели желдетүү системасы оңдолуп жаткандыгына байланыштуу маал-маалы менен жабылып турат. Бул туурасында Транспорт жана жолдор министрлиги билдирди. Желдетүү системасын оңдоо иштери жыл сайын ушул маалда пландуу түрдө жасалат. Буга байланыштуу быйыл 8 августтан 5 сентябрга чейин автоунаалар туннелден атайын график менен өткөрүлөт. Кара Суу районундагы Увам каналына агып кеткен эркек адамдын денеси табылды. Мындай маалыматты Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 6 август күнү саат 5:30 чамасында Увам каналына эркек адам агып бара жаткандыгы туурасында маалымат аймактык Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын нөмөт бөлүмүнө түшкөн. Жерине 5 куткаруучу тартылган. Алар саат 6:30 чамасында маркумдун денесин суудан чыгарып, милиция кызматкерлерине өткөрүп берген. Өзгөн районунда жолдон чыгып кеткен жүк ташуучу унаа бакты сүзүп токтоду. Алдын ала маалыматка караганда, жол кырсыгы кечээ эртең менен болгон. Өзгөн районунан Жалал Абад облусуна бара жаткан жүк ташуучу унаанын айдоочусу рулду башкара албай, унаа жолдун четиндеги бакты сүзгөн. Жабыркагандар жок, жүк ташуучу унаа материалдык чыгымга учурады. Окуяны Ош облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тактап жатат.